Урматтуу кыргызстандыктар, бул жептин ичи көмүр ушул жакка келет. Ал эми жанагы кесек көмүр могул электен өтүп, чоңдор болсо анын үстүнө майдаланып, анан кийин гана жагылат. Бул эми калган маалыматты ТЭЦтин маалымат катчысы бериши керек. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын көмүрү тууралуу маалымат бере кетсем, бул жерде кыш азыр кара кечеде тоодо муз да, мына ошол музда кесек көмүрлөр муз болуп турган экен. Ал эми Ирина Айтто жанагы эжебиздин айткан сөзү боюнча аны мусор деп айткан экен. Бул негизи чындыкка дал келбейт. Себеп дегенде аны мына азыр көрүп жатасызбы, тетиги электи. Мына ошол жерде чоң көмүр басылып, майдаланып, анан кийин гана жагылат да. Ал эми майдалар болсо мына жерде тешиктер турат го, ылдый жакта, ошол жакка кирип кетет. Анан калган жагын официалдуу түрдө дагы мына көрдүңүзбү, мына ушундай болуп көмүр үстүнө төгүлөт, майдалары ылдый жакка түшүп кетет, бетономешалка деп коет экен ал жерде. Анан кийин дагы ушундай процесстери бар. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тууралуу маалымат айтып кетсек, бүгүнкү күндө мына ошол партиянын көмүрдүн нымдуулугу, ошондой эле күлү канча пайыз экени лабораториялык азыр изилдөөдө турат. 3-4 күндөн кийин аныкталат экен. Ал эми бул жерде контролдук проба бар, мына ошол жакта жазылып турат. Негизи келишим боюнча 20% бул жерде көмүрдүн нымдуулугу 10% түзөт. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын 20 ишкана жепке көмүр ташып жүргөн эле. Ошонун ичинен Кыргыз көмүр 3 компанияны четтеткен болчу. Себеп дегенде убагында алар көмүрдү жеткизе алган эмес. Азыр 17 ишкана жепке көмүр ташып иштеп жатышат. Кара кече ошол себептен көбүрөөк көмүрдү жеткизип жаткан учуру лабораториялык изилдөөдөн кийин ошол көмүр сапаттуу же сапатсыз экенин аныктап айтуу туура болот деп. Себеп дегенде бир көрүп, эгерде туура топурагы көп болсо, жаман көмүрлөр болсо, негизи жеп тарап аны кабыл албай коюуга толук укукка ээ. Жөн эле тургузуп же болбосо кайра артка кайтарып салса болот.